Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан системалык коррупциялык иштерге бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкек шаардык мэриясынын Бишкек маркумду акыркы сапарга узатуу кызматы мамлекеттик ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Такталгандай, БУМАУ ишканасынын жеке кызматкерлери маркумду көмүү иш-чараларында аларды башка көрүнүштөргө коюлган деп каттоодон өткөрүп, расмий документтерди жасалма жол менен Чоң Арык айылындагы түштүк батыш көрүнүштөрүнө көмүүгө 1000ден 5000 АКШ долларына чейин акча каражаттарын сыйакы катары алып жүрүшкөн. 2021 жылдын 18 майында УКМК сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын алкагында маркумдун сөгүн Чоң Арык айылындагы консервацияланган көрүнүштөнгө коюу үчүн 40 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен БУМАУ МИ кызматкери кармалды. Кармалган АА УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын УКМК, БУМАУ, МИ мындан ары мыйзамсыз иштерге катышкан кызматкерлерин аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, бекер жер тилкелеринин жоктугунан 2021 жылдын 1 январынан тартып түштүк батыш көрүнүштөнү жабылган. Маалымат булагы KG кабар сайты.